Салам 11-класстын бүтүрүүчүлөрү, силер менен кайрадан элдин сыймыгы. Биз мурунку сабакта геометрияга киришүүнү баштаганбыз. Бүгүнкү сабагыбыз ошого байланыштуу болот. Мурунку сабакта биз шоолага келип токтогонбуз. Азыр шооладан эмне чыгар экенин байкайбыз. Анда эмесе баштайлык. Биз мурунку сабакта шоола менен токтогонбуз. Шоола деген бул бир чекиттен чыгып, кандайдыр бир көздөй багыт алган ок болчу. Демек, башталышы бар. Эми мен ушул башталышка дагы бир шоола кошоюн. Демек, бизде эки шоола пайда болду. Анан кийин менде суроо пайда болот. Мен ушул эки шооланы дайыма ушинтип эле сызыламбы же дагы башка варианттар барбы? Демек, менде дагы башка бир варианттар бар. Бир чекиттен чыккан дагы бир шоола сызайын. Анан дагы бир шоола сызайын. Экөө эле окшош шоолалар болду, бирок эмнеден айырмаланат ушул эки шоола? Албетте, бул жактагы бурчтан айырмаланып атат. Биз баарыбыз тең убакытты мүнөт, саат менен өлчөйбүз, аралыкты километр, метр ар кандай өлчөйбүз. Массаны, салмакты килограмм менен өлчөйбүз, грамм менен өлчөйбүз. Ал эми ушул эки шооланын ортосундагы тегиздикти, аралыкты, аймакты эмне менен өлчөйбүз деген суроо пайда болот. Муну байыркы грек окумуштуулары илгери ойлонуп коюшкан биз үчүн. Ал үчүн дагы бир жаңы өлчөө бирдигин киргизишкен, ал болсо градус деп аталат. Градус. Менин билишимче бул градус деген кадам дегенди түшүндүрөт болуш керек. Бул жактан бул жакка чейинки аралык сонуп атат градус. Демек, градус дейли. Анан кийин бурчтарды ар кандай тамгалар менен белгилей берсек болот. Мен мисалы үчүн бул бурчту альфа бурчу дегим келип атат. Альфа бурчу. Бул бурчту мен бета бурчу дегим келип атат. Кааласаңар өзүңөрдүн атыңарды жазып койсоңор болот. Демек, бурч альфа. Альфа градус деп койсок болот. Демек, бурч альфа деген сөздү биз геометрияда мынтип түшүндүрөбүз. Бурч альфа градус деп. Түшүндүкпү? Мисал үчүн, мен дагы башка тамгалар менен белгилегим келип атат бул шоолаларды. Бул жактан баштап жөн эле сызык кылып коеюн, эми стрелкаларды алып коеюн. Так гана борборун О кылайын, бул жакта А, анан А, О, анан Б кылып коеюн. Демек, ушул 3 демек, кандай болот? Эки сызыктын ортосундагы аралыкты мен дагы бир геометриялык бирдик кылып жазсам болот. Бурч А, О, Б барабар. Демек, мына карагыла. Бурч А, О, Б. Анда окуйбуз. А, О, Б. А, О, Б. Кыскасы, бул экөөнүн ортосундагы бурч экенин деп билебиз. Бурч А, О, Б барабар баланча градуска. Демек, мен учурунда альфа градуска барабар болду. Мен бул жака деле белгилөө киргизип коеюн. Мисалы үчүн С, О, Б деп коелу. Анда бурч С, О, Б барабар болот. Кайсы градуска? Бета градуска. Ушундай сыяктуу. Эми бизде ушундай бурчтардан канча түрү бар экенин карап көрөлү. Демек, менде кандайдыр бир жыгач бар. Бул жыгачтын ортосунда бурч бар, туурабы? Мен баратам. Маңдайыман бир тик-тикке турган жыгач турат. Демек, биз бул бурчту тик бурч деп атайбыз. Жазаланда. Тик бурч. Мындайдыр эки шооланы тарталы. Мынакей бул жыгачта баратабыз, анан маңдайыбызда тик-тикке дагы бир жыгач туруп калды. Анда бул тик бурч деп аталат. Тик бурчту биз так гана ушинтип төрт бурчтук менен белгилейбиз, мындай эмес. Демек, төрт бурчтук менен белгилеп коебуз дагы. Ал тик бурчубуз 90 градуска барабар. Константа 90 градуска барабар. Жатташыбыз керек. Тик бурч 90 градуска барабар. Демек, бул жака кандайдыр тамгалар жазалайбыз. Эмне түз сызыкты кичинекей тамга менен да жазсак болот дегенбиз, чоң тамга менен да жазсак болот. Мен бирок азыр чоң тамга менен жазгым келип атат. О, анан А. Түз сызыгы, анан О, анан Б сызыгы. Эми жазайын. Бурч А, О, Б. А, О, Б. Мына бул бурчтай болот, барабар
90 градуска. Демек, бул жакта А менен О жазып коеюн, А менен О жана О менен Б бурчтун жактары. Демек, жактары. Ал эми так гана О, бул чекит да тура бул жере. О жөн эле чокусу. О чекити бул чокусу. Демек, түшүндүк, Эгерде эки шоола мынакей карайлы. Эки шоолабыз кичине бул жакты көздөй ийилип кетсе, 90 градустан улам ылдыйрап атат, туурабы? 90 градустан төмөндөп атат. Демек, бурчубуз эмне болуп баратат? Тар болуп атат улам сайын. Барып 0 градуска түштү. Бирок ылдыйга кеткенге болбойт, ылдыйга кете албайт. Так гана 0 градуста. Демек, 0 градус менен 90 градустун ортосундагы бурч эмне болот экен? Бурчубуз эмне болуп атат? Тар болот. Анда тар бурч деп атайбыз. Кайра сызалы мынакей. Бул башында 90 градус болчу, мына болжолдуу түрдө сызып коелу бул жакты. Демек, бул бурчубуз сызылды. Бирок 90 градустан кичине, бирок 0 градустан чоң болгон бурчубуз бул ортосунда. Мисалы үчүн альфа деп коелу. Альфа аябай жагат да мага. А, О, Б. Демек, альфа бурчубуз, альфа градус кичине болуш керек 90 градустан, 90 градустан кичине болду дагы, бирок 0 градустан тескерисинче чоң болуп атат. Альфа градус чоң 0 градустан. Анда бул тар бурч деп аталат. Тар, биз айтып аткандай тар бурч. Мен азыр эки шоолам 90 градуста турат. Мен болсом муну таптакыр жайып коеюн. Демек, бул жак 90 градуска болсо, дагы 90 градус, демек 180 градуска. Мындай жайылып калса, 180 градуска барабар болот. Мен жанагы эки шооланы жайайм да. Бир шоолам бул жакка карап бараткан, жана бир шоолам бул жакта болчу, бирок ошону бул жакка түшүрдүм. Демек, жайылган бурч болуп калды. Бул О борбору болсун. Бул жагыбыз А, О, анан Б болсун. Демек, бул жакта деле жаңы кандайдыр бир бурч пайда болду. Бул бурч 180 градуска барабар. Так, бурч А, О, Б барабар болсо 180 градуска жайылган бурч деп аталат. Жайылган бурч деп аталат. Эгерде менин жыгачым 90 градустан чоңоюп, бирок 180 градустан кичине болсо, анда бурчубуз эмне болуп атат? Кеңейип атат, туурабы? Кеңейип. Бирок 180 градустан ылдый түшө албайт, мындай ылдый түшө албайт. 180 градустан кичине, бирок 90 градустан чоң болуш керек. Анда ал кандай бурч болуп калат? Ой, өз айткандай кең бурч, мынакей. Бул жагы 90 градус болчу, мына бул шооланы сыздым. Демек, 90 градустан чоңоюп атат, мына бул жакты көстөргөнсүндө. Бирок бул жакта 180 градустан болчу, болжол түрдө. Мындан кичинекей болуш керек. Так гана бул экөөнүн ортосунда турган бурч кең бурч деп аталат. Демек, жазалы анда. А, О, Б. Демек, бул бурч ортосунда. Кандайдыр бир бурч, Эгерде бурч А, О, Б, А, О, Б чоң болсо 190 градустан чоң экен, бул жакка кетип атат, ташып атат. Чоң болсо 90 градустан. Ал эми эмнеден кичинекей болот? 180 градустан кичинекей, мына бул жактан бул жакты көрсөтүп атат. Демек, кичинекей. 180 градустан кичинекей болсо, анда ал бурч ортосунда эмне болот? Кеңейип атат. Кең бурч деп аталат. Кең бурч. Демек, кыскасы түшүндүк, кайра жалпылап коелу. Бул тик бурч, бул тар бурч, бул жайылган бурч, бул кең бурч. Демек, бизге эң керектүү мынакей 4 нерсе. Эгерде биз буларды жакшы түшүнсөк, анда кийинки геометриялык эсептерди аябай оңой эле чыгарып кетебиз. Анда эмесе эсептерге көңүл буралы. Мен кандайдыр бир кайра бурч сызайын. Ал бурчтарды мен өзүнчө белгилөөгө киргизейин. А,
O жана С деп, С деп. Бул кандайдыр бир бурчка барабар. Кандайдыр бир бурчка барабар. Мен эгерде ушул бурчту 2ге бөлсөм, бул жакты кандайдыр бир тамга менен белгилейин, D деп белгилейин, D деп белгилейин. Демек, бул жакта 2 бурч пайда болду, 2 бурч. Бул бурч менен бул бурч бири-бирине жанашып жатат. Демек, жанашып жаткан бурчтар деп коет. Бул бурч менен бул бурчту кошсок, биз бул чоң бурчту ала алабыз. Башкача айтканда, бурч АОС эмнени айтып атат? Бурч АОС могу жашылдын баарын айтып атат. Барабар болот. Бурч АОДны, АОД дегенибиз, мынакей бул бурч АОД менен бурч ДОСнын суммасына, ДОСнын суммасына. ДОС деген мына бул бурч, ДОС. Бул менен буну кошсок, биз чоң бурчту ала алабыз деген түшүнүктү берет. Бул болсо жанаша жаткан бурчтар деп аталат. Азыр биз ушуга байланышкан бир эсепти иштеп көрөлү. Жаңы эле мен түшүндүрүп берген нерсеге байланыштуу эсеп экен. Кыскасы 2 бурч берилиптир. АОБ жана БОС. Бирөөсү x экен, бирөөсү 2x минус 35 экен. Бирок бул жакта шартында АОС 85 градус экен. АОС 85 градус экен, бардык бурч 85 градус экен, ошондо бизге БОС канча дейт? БОС. Демек, бул бурчту табышыбыз керек экен. Макул. Биздин формулабыз боюнча бурч АОС барабар болот болчу бурч АОБ менен бурч БОСны кошкондогу. Бул менен муну кошсок 85 градус болот экен бизде АОСны. Кыскасы 85 градус барабар болот x'ти кошобуз 2x минус 35ге. 2x минус 35ге. Демек, тамгалардын баарын бул жакта калтырып берели, муну бул жакка өткөрөлү. Демек, 85 градус плюс 35 барабар 3x. Мен азыр муну бул жакка улантып берейин. 85ге 35-ти кошсок 120 болот. 120 барабар бул жагыбыз 3x болчу. 3x. Ал эми x табыш үчүн көбөйтүүдөн эмне алабыз? 120-нын астына 3-тү түшүрүп салабыз. X барабар 120 бөлү 3. X барабар 40. Демек, x 40 болсо, анда жөн гана x-тин ордуна 40-ты коюп коебуз. Казан бул жакка. 2x минус 35. Анда 2 көбөйтүү 40. Демек, x деген мынакей бул жакта 40 болгон. Минус 35. 80 минус 35 барабар 45. Демек, бул бурчубуз канчага барабар экен? 45 градуска барабар экен. Бурч БОС 45 градус. Буга жобуш интип таап алабыз. Биздин азыркы эсеп жанаша жаткан бурчтарга байланыштуу болчу. Азыр мен жандаш бурч эмне экенин түшүндүрүп берем. Карайлы. Биз жөн гана түптүү сызыкты сызсак, анын ортосу кыскасы бул бурч 180 градуска барабар болот болчу. Мен ортосунан кандайдыр дагы сызыктарды жүргүзөйүн. Мен бул жакта 1, 2, 3 бурчту пайда кылдым. Демек, бул жакта макул x, y, z бурчу деп коелу. Айырмасы жок, каалагандай белгилей берсек болот. Демек, ушул үчөөнү тең кошсок, канча градуска барабар болот? 180 градуска барабар болот. Себеби мунун баары тең 180 градуска барабар турат. Демек, x плюс y плюс z барабар 180 градуска. Ушуну жөн гана жаттап калалы. Азыркы мен бере турган эсеп ушуга байланыштуу болот. Демек, бул эсепте АОД жайылган бурч дейт. Жайылган бурч. АОД жайылган бурч. Ал эми жайылган бурч канча градуска барабар? Албетте 180 градуска барабар экен. Бурч АОС 125 дейт. АОС. Кыскасы мунун баары тең көк менен белгилейин. 120 таккана бар. Бул эле эмес. Бул бурч экөөнү кошкондо. Демек, 125 үстүнө жазып коеюн.
Ал эми BO'ды 105 дейт. Тескерисинче кайра BO'ды мына бул бурч. Бул 105 градус экен. Так гана бизге сурап аткан бурч мына могул бурч сурап атат. BOS бурчу канча? Мына BOS бурчу канча градуска барабар дейт. Оп-оңой эле чыгарабыз. Биздин максат жон гана мынакей 180 градуста мунун баары тең могул түп сызык. 180ден биз бул бурчту алып салсак, мына бул бурч калып калат. Башкача айтканда, ошону жазалы. AOS бул 125 градус. Бурч AOD, бурч AOD минус AOS, бурч AOS барабар болот SOD-га. Бурч SOD-га. Жазам. AOD 180 градус минус AOS 125 градус барабар SOD-га. Азыр SOD канча экенин таап алабыз. 180ден 125 дегенди тебиз 55. Карайлы. Демек SOD бурчу жакшыраак белгилеп коеюн башка өң менен. Демек 55 градус экен. Эми карайлы. SOB менен DOS-ны кошток, экөөнү кошток, канча градус чыгыш керек эле? DOB чыгыш керек болчу, DOB 105 чыгыш керек. Мен азыр бул бурчту X деп белгилейм, муну Y деп белгилейм. Ал эми Y-биз 55 болду. X плюс Y канча бериш керек? 105 бериш керек. Жазам. X градус плюс Y градус барабар 105 бериш керек. Себеби мунун баары тең BO'дун бурчу 105 градуста турабы? Анда улантам. X'ыбыз белгисиз, бул жака жазайын. X белгисиз барабар Y-ыбыз 55. Так, X плюс анан Y 55 баары биригип канча болду эле? 105 бул жакта айтып атат. Бул мына могул бурчтун баары 105 градуска барат. 105 градус. Азыр X тапсак, демек BOS бурчун тапкан болобуз. X барабар бул санды бул жакка минус белгисин өткөрөбүз. 105 градус минус 55 градус. X барабар 50 градус. Демек X 50 градус болду. Анда бул бурчубуз канча экен? 50 градус экен. Демек жазып болду. Жообу. Бурч BOS барабар болот экен 50 градуска. Мынакей геометрияны биз ушинтип иштейбиз. Азыркы эсебиз дагы башкача болот. Көңүл буруп окуптуруңар. Эми дагы бир айта кетчү нерсе, бул эки жыгачтарга байланыштуу. Кыскасы мен эки түз сызыгымды кайчылаштырайын. Карайбыз. Мен эки түз сызыгымды кайчылаштырганда 4 бурч пайда болду. Биринчиси бул бурч, экинчиси бул бурч, үчүнчүсү бул, төртүнчүсү бул. Карайбыз, эми эки капталдагы бурчту карап турабыз. Мен бул түз сызыктарымды, жыгачтарымды жылдырайын. Демек, жылдырган сайын бул бурч менен бул бурч чоң өзгөрүп атат. Байкасаңар, мынакей. Бул чоңойсо, бул да чоңоюп атат. Бул кичирейсе, бул да кичирейип атат. Эми үстүңкүсүн карайлы. Демек, үстүңкүсү кичирейсе, астыңкысы да кичирейип атат. Үстүңкүсү чоңойсо, астыңкысы дагы чоңоюп атат. Демек, буларды кайчылаш бурчтар деп коебу же вертикалдык бурчтар деп коебу, айырмасы жок. Кесилишкен бурчтар деп коебу. Мына кыскасы эки кесилиш бурч сызсам, демек, бул бурч менен бул бурч белгилеп коеюн, А деп коеюн, бул жакты Д деп коеюн. Анан бул бурч менен бул бурч С деп коелу, анан Б деп коелу. Кыскасы А менен Д барабар болот экен. А бурч барабар болот Д бурчуна. Анан кийин Б бурч менен С бурч бири-бирине барабар болот экен деген бир жыйынтыкка келебиз. Негизи геометрия бүт баары жашоодон алынган илим да. Азыр ушуга байланыштуу дагы бир эсеп чыгарып көрөлү. Демек, бул эсепте кайчылаш вертикалдык бурчтар берилиптир. 5x, 2y, 3y плюс 55. Ошондо x канчага барабар дейт. Биз бул жактан окшош көп мүчөлөрдү издешибиз керек. Демек, бул жакта y-тар бар экен, бул жакта y-тар бар экен.
Bizde ne belgili? Bizde bu түз сызык 180 градусқа барабар екен белгілі. Демек, бұл бурч, бұл жақтағы бурч. Бұл жақты еске албағанда, бұл сарыны еске албағанда, екеуіне қошқанда 180 градусқа барабар болуш керек демек. Бұны жазып тұрғанда. Анда жазабыз. Бұл жаққа жазайын. 3y плюс 55 плюс y, бұл екеуіне қошсақ 180 градус шығыш керек. Плюс 2y барабар болуш керек 180 градусқа. Бұл екеу 180 градус болуш керек. Эми тамғалардың барын сол жаққа, тамғасы жоқтарды оң жаққа жинап аламын. 3y плюс 2y барабар 180 градус минус 55. Бұл жаққа минус 55 градус болады. Демек 180 минус 55. 3y 2y тошос 5y барабар 180-ден 55 табамыз. 125. Y барабар 25. Демек, biz y-ті табалық тұрау. Анда, ошол y-ті бұл жаққа алып келіп қойғанда, бізде бұл бұрыш пайда болады. Анда қойайын. 2 көйті y-біз 25 болчу. 25 барабар 50. Демек, бұл бұрышымыз қанша барабар екен? Бұл бұрыш 50 градусқа барабар екен. Егерде бұл бұрыш 50 градус болса, анда бұл бұрыштағы 50 градус болады. Тұрау, анда 5x-тағы 50 градусқа барабар жазамын. 5x барабар 50 градусқа. X-та үшін не алам? Болған көйті болса, 5-те 50-ның астына чүп салам. 50 бөлі 5 барабар 10. Демек, 50-ні 5-ке бөлсек, 10 деген жауап табамыз. X қанша екен? X 10-ға барабар екен. Мына үшін төле геометриялық есептерді шығарып қоямыз. Бүгінгі геометрия есептері жетіштүү болот деп ойлойм. Кийинки сабагыбыз мындан дагы жакшы болот, мындан да көп эсептерди чыгарабыз. Албетте силердин колдооңуз болсо комментарий калтырып, лайк басып, каналга жазылып, жана коңгуроону күйгүзгөнү унутпайсыз достор. Төмөн жакта мен Telegram каналымды калтырып коем. Ал жакта мен ар кандай геометриялык ортого байланышкан эсептерди жиберип турам. Силер менен элдин сыймыгы кийинки сабакта көрүшкөнчө кош болуңар достор.